Musulmandардын өзгөчө маанилүү күндөрү жана түндөрү бар. Алардын айрымдары чоң майрам болуп эсептелет. Ар аптанын касиеттүү жума күндөрүн, ороз айт менен курбан айттарды кубаныч менен тособуз. Рамазан айы бир ай орозо кармоо аркылуу жаратканга жакындоодо бул айдын улуу берекеси айтып бүткүс нерсе. Курман айт Азирети Ибрахимдин Алла Таалага арнап курмандык чалган күнү. Ошондой эле мусулмандардын чын ыкластан күнөөлөрү үчүн жараткандан кечирим суроого умтулган улуу майрам күн. Ушул максатты көздөгөн адамдар касиеттүү Каабага барып, жүзүн тийгизип, Арафат тоосун зыярат кылып, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга таандык рух менен ибадат кылчу улуу күндөрдүн бири. Мындан башка дагы бир улуу майрам күн бар. Бул Алланын элчисинин бул дүйнөгө келип, биздин арабызга кошулуп, жан дүйнөбүзгө нур жаадырган сыймыктуу күнү Мавлид майрамы. Алла Тааланын күн сыяктуу жараткан ошол нурунун адамзаттын арасына келиши кандай гана улуу майрам. Анткени анын шооласы менен караңгылыктын кара түнөгү дырап, бүт аалам нурга бөлөндү. Бул албетте жараткандын жиндер менен инсандарга жасаган ченемсиз жакшылыгы жана чексиз мээрими болду. Ошонун арасынан бул майрам деген урматтуу бир тууганын бир жерде сүйүнүчтүү күн деп атат да. Адамзаттын тарыхындагы эң сүйүнүчтүү күндөрдүн бири, урматтуу бир тууганым, бул пайгамбарыбыз алейхиссаламды жиберген күн болду. Ошол зат келип, адамзат инсаният менен бүтүндөй жиндердин бардыгына майрам түштү дейт. Москвага барсак кеч айтып атпайбы, мен кыргыздарга аябай бакыт тандым дейт, интернетте дагы жүрөт. Молдолору келсе, бул кыргыздар Москвада майрам кылып алат өздөрүнчө дейт. Чогулуп мечиттерге батпай, Москванын жарымын ээлеп өздөрүнчө майрам кылып алат. Майрам деген сөз урматтуу бир тууган, түз маанисинде бул эки эле айт майрам бар бизде. А бирок сүйүнүчтүү күн дегенде бул ар бир мусулмандар чогулуп керек болсо ыйман менен таң атырып, ыйман менен күн батырган, 5 мал намазын калтырбай окуган күн өзүнчө бир улуу майрам, бул тирүүлүктүн майрамы. Мына ошондой улуу майрам деди. Айтып аткан деген урматтуу бир тууганым, мына ошол пайгамбардын туулгандыгынан баштайбыз деп ишарат берип атат. Анткени бул адамзаттын тарыхындагы улуу күндөрдүн бири. Караңгылык доору. Бул таухид, бир кудайлуулук ишеними алсыраган заман болчу. Караңгылык доорунда бир кудай деген ишеним алсыраган заман болчу. Жер менен көктүн асыл нуру болгон Алла Таалага чыныгы ишеним жүрөккө орнобосо, жан дүйнөнү кара түнөк каптап калары бышык. Кудайга ишеним жүрөктө жок болсо, анда башка нерсе сөзсүз түрдө каптайт. Жүрөк бош калбайт. Аны менен бирге рух жана ар намыс да айыкпас дартка чалыгат. Эгерде жүрөктө Кудайдын ишеними жок боло турган болсо, анда караңгылык орнойт, ошо менен бирге рух, анан ар намыс айыкпаган дартка чалыгат. Адамдар Кудайды тааныбагандар бар. Мисалы үчүн жылаң ачып аткан сойкулук ага каршы болбойт, бирок жолук салган кыздарга каршы чыга беришет да. Эмнеге булар жолук салынат, бизге каршы дейт. А бирок тиякта жылаң ачып жүрүп кор болуп аткан кыздарыбызга алар ар намыс анткени өлүп калган деген сөз да. Ыйман жок болгон болсо, ар намыс өздөн огунан чыгып кетет дагы, ар намыс болбогон нерсени ар намыс деп көтөрүп калат. Аны менен бирге рух жана ар намыс да айыкпас дартка чалдыгат. Мындай адашкан абалга тушугуп, акыйкаттан ажыраган пенденин ааламдагы кубулуштарга карата көз карашы тумандап, жарганаттарда, туңгуюктарда маанисиз өмүр сүрөрү бышык. Бул ошол теңирчиликтин келип чыгаары. Теңирчилик каяктан келип чыгат десе, урматтуу бир тууганым, ошол өзүбүз пайда кылабыз. Адамдарга дин жеткизбесек, дин айтпасак, диндин кызмат эмгек мээнетин кылбай турган болсок, адамдардын жүрөгүндө Кудайга болгон ишеним болбой турган болсо, булар өзүнөн өзү жаратылыштагы кубулуштарга ишенип олтуруп, өздөрүнөн өздөрү, урматтуу бир тууганым, биздеги теңирчи дегенде бир туура эмес жаман жокторго кирип кете берет, өзүнө өзү пайда болуп кете берет. Чыныгы дин жана ага тиешелүү бардык негиздер кыйрап, ыйык диндер ошол динге өкүлдүк кылган адамдардын өз колдору менен бурмаланган заманда, аз сандагы муваххиддер, Алланы бирдигин таануучулар жаратканды эмне деп атоону биле алышпай, анан да кантип кулчулук кылууну түшүнө албай турганы менен жападан жалгыз жаратуучуга ишенүү нугун жоготушкан эмес эле. Бирок алардын демдери кышкы күндүн табында алсыз болчу. Ушунчалык деңгээлде Кудайга ишенбегендер күчтүү болуп кеткенде, Кудайга ишенгендер ишенимин жоготпойт, урматтуу бир тууганым. Бирок кантип Кудайга ибадат кыла турган жолун таппай, ушундай бир алсыздап калат да. Ишеним бар, жанагы ак сүзүлөт,
бирок үзүлбөйт дегенде сүзүлүп турган учур келип калган учуру болчу. Адамдардын арасында жалгыз Кудайдын бар экенин билишет эле, бирок кантип Кудайга сыйына турган жолун таппай, тигилер көптүк болгондо булар апкарып, эмне кыларын билбей калган учур эле. Караңгы доордун бутпарастыгы кандай эле? Бутпарастар Каабанын ичи сыртын каптаган буттарга сыйынгандарына ыраазы болушуп, ушуну менен көңүлдөрүн жубатып жүрүшкөн. Арасындагы кээ бир чала сабаттуулары буттарды тек гана Аллага жакындашуунун аргасы катары колдонорун айтышчу. Ушул абал Куранда мында баяндалган. Каабада жанагыда курчактарды тизип алышып, ошолорго кадимгидей сыйынышчу, урматтуу бир туугандар. Анан кээ бирлер өтө акылдуу болуп кетип, биз буларга сыйынбайбыз. Балким биз Кудайга сыйынабыз, ушулар аркылуу ушул кудайчалар бизди чоң Кудайга жакындатты деп айтышчу. Кур'ан-ы Каримде Зумар сүрөсүнө бул туурасында айтылат. Кале Таала: Ала лиллахи динул халис валлазина иттахазу мин дунихи аулияа ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Айтат, таза дин Алланыкы гана дейт. Ал эми Кудайдан башка Кудай кармангандар айтат дейт, дос Кудай кармангандар. Биз буларга сыйынбайбыз, бирок булар бизди Кудайга жакындатат деп айтышат дейт да. Акташа. Жок, булар Кудайга Кудай буларды мушрик деп айтып атат. Кеде биздикилер деле бар, тойго бар, ташка бар, базарга бар, бир неке эмне десең, биз буларга сыйынбайбыз, биз Кудайга сыйынабыз. Бирок биз Кудайга жакын болобуз деп ошолорду ортого кое турган нерсе бул башка нерселер. Салих амалдар, Кудайдын сыпаттары, жана башка нерселер, урматтуу бир тууганым. Бирок булар мазарларды, таштарды, тоолорду, арчаларды, булактарды, суулардын бардыгын сыйынып, касиеттүү кылып, биз Кудайга сыйынабыз. Намаз окуп, ажыга да барып келип койгон болушу мүмкүн да. Адамдар азырат ошентип, ордачы барат, башкалар шам жагат мисалы үчүн, анан кийин Кудайга сыйынып атабыз деп алдайт. Ушулар бизде да азыр деле бар, урматтуу бир тууганым. Айтыш керек, силердики ширк туура эмес. Кудай ортого кошпой сыйдасыңар. Кудай ортого сала турган нерсе бар, алар белгилүү нерселер, ал салих амалдар, Кудайдын сыпат айтыш керек. Анан ордачы ал башка кылып арбактарды чакырып келип, арбактар аркылуу сыйынабыз дей турган болсо, урматтуу бир тууганым, мына ушул жакшы эмес болуп эсептелет. Алар айтат, алар бизди Аллага жакындаштырат деген ойдо гана аларга сыйынабыз деп актанышат да. Актанганы менен булардын бардыгы ширк болуп эсептелет.